Жол кайгыл кызматы мопеддер үчүн айдоочулук күбөлүктөрдүн жаңы категориясын киргизүүнү пландоодо. Кыргызстандын жол кайгыл кызматы активисттердин кайрылуусунан кийин мопед, скутер, муравейниктердин айдоочулары үчүн айдоочулук күбөлүккө жаңы категория киргизүүнү пландоодо. Бул А1 категориясы болмокчу, эреже көлөмү 50 кубка чейинки транспортторго тиешелүү. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалымат кызматынын жетекчиси Байказы Айтикул уулу Долбоор жакында коомдук талкууга коюларын билдирди. Булак Назар News KG. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. УКМК балдарды чет өлкөгө чыгарып сатууга шектелгендер кырмалганын билдирди. Трансулуттук топ кыргызстандык балдарды мыйзамсыз багып алып, кийин сатуу максатында өлкөдөн чыгарылып кетип турушкан. Бул тууралуу УКМК билдирди. Тергөөчүлөрдүн маалыматында 2022 жылдан бери кылмышкерлер пара берүү жана манипуляциялоо жолу менен социалдык жактан аялуу үй бүлөлөрдүн балдарын мыйзамсыз камкордук алышып, аларды сатуу үчүн чет өлкөгө алып чыгып кетип турушкан. 20 сентябрда жүргүзүлгөн ыкча миликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө бул ишке тиешеси бар бардык кадамдар кармалган. Алар УКМКнын СИЗОсуна киргизилди. Окуяга тиешеси бар башка адамдар такталууда, дейт УКМК. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз. Жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Кыргызстанга ажылык сапарга 6000 орун бөлүндү. Сауд Аравия падышалыгынын ажылык жана умра министрлиги 2025 жылдагы ажылык зыярат үчүн Кыргызстанга 6000 квота бөлдү. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы билдирди. Муфтият учурда ажылык сапарды уюштуруу боюнча штаб түзүлүп, иш кызуу жүрүп жатканын белгилеген. Эскерте кетсек, быйылкы ажылыкка Сауд Аравия падышалыгынын 6000ден ашуун орун бөлгөн. Кыргыз Республикасы УКМК жеке ишкердин акча каражатын алдоо жолу менен ээлеп алган жарандар кармалды. Кыргыз Республикасынын УКМК тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 209 беренесинин 4 бөлүгүнүн 1 пунктунда каралган кылмыш белгилери боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында Ош облусунун тургундары кармалды. Алар УКМК төрагасынын атына жамынып алып, жеке ишкерлердин ири суммадагы акча каражаттарын алдоо жолу менен ээлеп алышкан. Мындан тышкары Ош облусунун тургунуна тиешелүү болгон Ош шаарындагы батирдин бир бөлүгүн жасалма документтер менен алар тараптан мыйзамсыз сатуу фактысы аныкталган. Учурда кармалгандар Кыргыз Республикасынын УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилип, мыйзамсыз аракеттердин башка фактыларын аныктоо боюнча тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Кыргыз Республикасы УКМК ушул сыяктуу кылмыштар үчүн кылмыш жаза жоопкерчилигин эскертет, ошондой эле жогоруда кармалган адамдардын аракеттеринен жапа чеккен жарандарды МАМ комитети